Assalamu alaikum урматтуу замандаштар. 2 күндөн бери чуручу болуп аткан аалымдын сөзү жөнүндө мен дагы бир ой бөлүшүп коеюн. Ар бир кесип ардактуу дейт. Ар бир кесип өзүнүн кесибине жараша коомго пайдалуу болсун деп пайдалуу нерселерди айтат. Маселен, Гай айтат, машина айдап кетип атканда телефон менен сүйлөшпөгүлө дейт. Мурда кулакка такап сүйлөшкөн болсоңор, азыр мынтип карап алып сүйлөшүп атып, 20 киши авария боло турган болсо, ошонун 18и телефонунга алаксып кеттим деп айтат экен да. Ушинтип айдабагыла деп ал өзүнүн кеңешин айтат, пайдалуу болсун деп. Доктор айтат, мисалы балдарга арбузду жедирбегиле, ушундай дары менен чоңойткон арбуз ден соолукка зыян болуп атат, отравление болуп атат деп алар айтат. Мугалим айтат, жакшы окугула, китепти көбүрөөк окугула дейт, бир нерсени айтканда маанисин түшүнөсүңөр дейт, ет десе түшүнүп каласыңар дейт, жакшы окусаңар дейт, акарачка деп айтмайынча эле ет деп айтпадыбы деп отура бербейсиңер дейт. Ошо сыяктуу мугалимдер ар бир өзүнүн кесибине жараша айтат. Ал эми дин аалымдары имандуулук жөнүндө айтат. Мына ошол жөнүндө айтылган. Эгерде элибизде иман болбосо, рызкыбыз качат, тапканыбыздын берекеси кетет деген нерсени айткан. Этиңерди көрсөтпөгүлө дебейли, акарачкаңар ачылып калыптыр дебейли айтып атат да. Мен өзүм артисттик жол менен айтайынчы. Илгери бир Амазонка деген аялдар болгон экен. Ал деген мындайча айтканда жарым жылаңач. Алар эркектердин өздөрүн күчтүү сезип, эркектерди өлтүрүп коюшту экен да. Эми бул боюнча минтип айтылат. Ошол кездеги Амазонка деген аялдар эркектерди, жарым жылаңач аялдар эркектерди өлтүрүп коюп, алардын бейишке чыгышына түзмө-түз себепкер болуптур дейт. Анткени алар шейит болуп өлдү да баягы, өлгөн эркектерчи. Азыркы Амазонкалар дейт, азыркы жарым жылаңачтар. Эркектердин бейишке чыгышына эмес, ошондой жанагынтип акарачкасын, этин көрсөтүп жүргөн Амазонкалар эркектердин түзмө-түз эле тозокко түшүшүнө себепкер болуп атат деп айтылат да. Вот. Эми ушуну түшүнбөй калсаңар дагы бирдекени ойлоп табарсыңар. Ошондой эле айтылып аткан эле сөз. Бул ар бир адам өзүнүн илимине жараша, деңгээлине жараша түшүнөт экен. Ошого жараша кабыл алып, чурулдатып, азыр сыртка чейин биздин аалым кыздарды этке салыштырып атат деп каяктагы бир нерсе башка жака бурмалап аткан ички душмандар, Кудай Таала силерге ыйман ынсап берсин, ушу түркөйлүктөн куткарсын.